Assalamu алейкум. Ушундай видео тартыш үчүн алгач ар бир кыймылыбызды сүрөткө тартып алабыз. Бизге ал үчүн KineMaster приложениясы керек, же болбосо InShot жана CapCut ошолор дагы болот. KineMasterге киребиз. KineMasterге кирип формат тандап, андан кийин өзүбүздүн тартып алган сүрөттөрүбүздү коюп чыгабыз. Бир жерге кыймылдабай тургандай местага же штативге коюп тартыш керек. Ар бир кыймылыбыз бири-бирине улангандай болуп. Мисалы ушундай бир 25 штуктай сүрөт болгондо жанагы 6 секундтук видео. Ал үчүн настройка кирип, редактирование деген жерге кирип, 0,2 секунд кылып настройкалап алабыз. Ар бир сүрөттү киргизгенде ошондой кыскадан болуп калат. Мына кыска. Бул жерден узартып алсак дагы болот. Мына эми видеобуз даяр. Сүрөттөрдү кошуп эле видео даярдап алабыз. Бүттү. Эми стрелканы басып экспорт кылабыз. Мына кызыл аяктаган соң телефонубузга көчүп калат. Андан кийин формат боюнча айтсам, мына бул азыр форматым туура эмес. Плюсту басып, лентага чыгарсам, ошол лентаны, сториске чыгарсам, сторис деген тандап алам. Сүрөттү да ошого жараша тартышыбыз керек. Видео жакса лайк басып, эгер видеону өзүңүз да тартсаңыз, мени белгилегенди унутпаңыз.